Assalamu alaikum урматтуу Москвада мекендештер. Амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва бар туугандар. Бүгүнкү күнгө 22 ноябрь туугандар. Среда, андыктан иш күнүңүздөр ийгиликтүү, жакшы улансын. Сиздерге бир жагымдуу маалымат менен, кабар менен бөлүшүп кетели туугандар. Анткени 2023 жылдын жыйынтыгы боюнча Москванын Люберецкий районунда, Люберцада эң көп аттардын бири бул Мухаммад деген ат болуптур. Бул ошол Люберецкий районунун ЗАГСынын атайын маалыматы боюнча Мухаммед деген ат 202 балага коюлуптур, төрөлгөндөрдөн. Бул өтө көп аттар экен. Андан кийин Артем, Александр, Матвей, Амриддин, Алексей деген аттар орун алыптыр. Эң көп атты Мухаммед деген жаңа төрөлгөн балдар алыптыр. Андыктан бул көрсөткүч деген бул биздин өзүбүздүн туугандарыбыздын төрөлүшү көбөйүүдө Москвада негизи эле ошол мигранттардын, мусулмандардын балдарынын туулушунун көбөйүп жаткандыгынын белгиси. Бул акыркы 10 айдын 2023 жылдын акыркы 10 айынын маалыматы экен. Ал эми кыз балдардын арасында эң көп коюлган аттар бул Анастасия экен. Ошол эле мезгилде экинчи орунда Фатима деген ат турат экен кыздардын арасында. Деги эле мусулмандарды ушул пайгамбарыбыздын үммөтүнүн көбөйүшү бизди абдан сүйүндүрөт. Себеби хадистерге айтылганына караганда пайгамбарыбыз буйруса акыретте өзүнүн үммөтүнүн көптүгү менен сыймыктанат. Андыктан негизи эле бардыгыбыз татыктуу үммөт болушту Аллахым насип этсин туугандар. Ушул эле теманы улай бизге WhatsApp'тан анча-мынча инилерибиз жазып калат. Баягы башка улуттун балдары менен жүргөн кыздарга эскертүү катары дагы айтып койсоңуз, ошондойлор дагы көбөйүүдө, мурда азайган азыр дагы көбөйүүдө, метролордо, баягы торговый центрлерде, ишканаларда, кафе ресторандарда ошондой случайлар көбөйүп атат дейт. Андыктан деги эле айтарыбыз, урматтуу биздин сулуу карындаштарыбыз, эжелерибиз, апаларыбыз, сиздерден сураныч. Негизи эле кыргызды улутуну улут кылган бул аял заты болот. Андыктан негизи биз сиздер менен сыймыктанабыз. Ар бирибиздин апабыз бар, апаларыбызды сыйлайбыз. Ар бир карындашыбызды, эжелерибизди, кыздарыбызды баарын сыйлайбыз. Сиздердин тандооңуздарды да сыйлайбыз. Бирок колдон келишинче, эми бөтөн жерде эч ким көрбөйт, боло берет, андай мындай москвачылык деген сөздөрдү кичине кыргызчылыкка дагы караштырып, кыргызчылыкка андай нерсе туура келбейт. Негизи эле бөтөн жерде жүргөндө колдон келишинче ошол жумушубузду кылып, так аткарып, өзүбүздүн мекенге барып, ошол ата-энебиздин алдында жакшы сыйлуу жерлерге турмушка чыгып, үй бүлө күтүп, бала чакалуу болгон бул жакшы. Андыктан сиздерге дагы айта кетерибиз, эми жаман көрбөңүздөр. Негизи эле баары жалпысына тиешелүү эмес. Бул кыздарга гана тиешелүү эмес, бул даже жигиттерге дагы. Зына деген өзүңүздөр билесиздер, бул карыз. Негизи эле ошол карызды биздин өзүбүздүн алым уламалардын айтышына караганда ошол карызды бере турган биздин кызыбыз, аялыбыз, карындашыбыз, эжебиз, апабыз болуп калышы мүмкүн. Андыктан этиятташ керек. Ошол нерселерден этият болуп жүрүңүздөр туугандар. Эми бөтөн жерде өзүңүздөрдү бөөдө кырсыктан алыс, колдон келишинче жакшы кыргыз катары, мусулман катары жүргөнгө Аллахым өзү буйрусун. Андыктан бөтөн жерде аман болуңуздар туугандар. Өзүңүздөргө сак болуңуздар, документтерге так болуңуздар. Чек ара маселеси боюнча билесиздер, Мухиддин өзү докан салып келет, жолдо жардам берет. Бир машинеде жылуу, жумшак, жакшы барып келесиздер. Аман болуңуздар туугандар.